Алла сураган адамдардын сураганынан да көбүрөөк берем дейт. Ким зикир кылса дейт. Мисалы үчүн 10 адам колун жайып алып машина бер, үй бер, тырнак бер, муну бер деп дуа кылып атат. Ал эми бир адам бул жерде зикир кылып атат. Бул сураган адамдардын 10 адамдын дагы көбүрөөгүн кошуп туруп зикир кылган адамга берем деп атат Аллах Таала. Чындыгында урматтуу мекендешим, зикир башкача. Эмнеге муктаж экениңизди Аллах берет. Ар бир учурда биз үзүп алгандай кылып, тартып алгандай кылып, беришиң керек деп талап кылгандай кылып, үй бер, жай бер, аны бер, муну бер дей беребиз да. Үй жай маселеси, байлык маселеси, акча маселеси бул керек учурда жакшы, бирок ар бир нерсенин орду бар да убактысы бар. Кайсы учурда эмне керектигин сизге Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Биздин көзүбүз чектелүү, дубалдын ар жагын көрө албайт, комнатадан сыртка чыгып кете албайт биздин көзүбүз, ой жүгүртүүбүз. Болгону урматтуу мекендешим, бумага алтын сыяктуу ардактуу болот, качан табылбай калса. Туалетке барын таппай калдың, бумага дагы керек учурда алтын болуп калат. Алтын дагы керек учурда урматтуу мекендешим, сизге башыңызга бале болуп калышы мүмкүн. Болгону кайсы убакытта, кайсы учурда эмне керектигин Аллах Таала сизге билет да. Ошондуктан аны бер, муну бер дей бербестен, Аллахым мага бер деп талап кыла бербестен, зикир кылганыңыз эң жакшы. Себеби кайсы учурда эмне аркылуу, ким аркылуу сизге эмне беришти Аллах Таала өтө жакшы билет. Шайтандын колунан дагы рызкыңызды берип кое берет. Аллах Таала кудуреттүү зат. Болгону убакыт ченеми өзүнүн керектүү убактысы бар. Пайдалуу болсо бер, пайдасыз болсо Аллахым аз кыл. Байлык маселеси да ушундай. Көп адамга байлык келет, ал бактылык эмес, балекет болот көп адамга. Ушуну түшүнө албайбыз да, ушуну моюнга алга биле албайбыз. Көпчүлүк учурда биз пенделер. Ошондуктан зикирди токтотпостон субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин зикирлерди көп кылышыбыз керек экен. Кимде ким 100 жолу bir күндө ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шейин кадирди айтса, Алла ушул келимени 100 жолу ким айтса, 100 жакшылыкты, 100 баледен, 100 бизге көрүнбөгөн нерселерден, өтө сыйспа болгон нерселер келет экен бизге. Бале болгон, көзүбүзгө көргөн, көрүнбөгөн, жин шайтан болсун, апат, бале кырсыктар болсун, алардан сактайт экен. 100 жолу ким айтса, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху. Ошол келимелерди, зикирлерди, дуаларды айтуу, таңкы кечки зикирлерди айтуу, урматтуу мекендешим. Аларды жаттоо, аракет кылуу биздин мойнубуздагы милдетибиз. Аракет кылайлы, дуа кылайлы, жакшы иште жарышайлы, урматтуу мекендешим. Балаңызга ыр айтып, ырдап койчу, бийлеп койчу деп ырдатып, килип коюп берип, ар нерселерге бийлетип, ырларды жаттатасыз, бирок келимелерди качан жаттатасыз? Ыйык келимелерди, дуаларды, зикирлерди качан жаттатасыз? Ал ырлар кичине эле күлкүмүш берип коюшу мүмкүн жүзүнө, бирок дуа, зикирлердей пайда бере албайт. Ал сизге, акыретиге, өзүнө, бүт жашоосуна пайда берет. Ошондуктан ыр эле жаттата бербестен дуа, зикирлерди жаттатышыбыз керек, урматтуу мекендештерим.